Жакында кыргыз кино өндүрүшүндө жаңылык болду. Ак үйгө чабуул коюшабы? 3 партия мелдешкенсип, ар бир 10 миңден киши чыгарууга аракеттенип атышат. Бул кинодо Омар аттуу бизнесмен жөнүндө да булчу. Анын досу, ошо бизнесмен Омар банкрот болуп калганда анын жанында жүргөн досу, баягы жардамдашып, каралашып чогуу жүргөн досу көчөдө калат да. Эгер анын жетекчиси досу бизнесмен банкрот болуп калгандан кийин досу андан да жаман болот да. Анын үй бүлөсү жок адам болот дагы, анан ошо ал баардык нерсесинен айрылат. Болгон байлыгынан айрылат, жакындары карабай калат бизнесмендичи. Ошондо анын жанындагы досу бомж болуп калат. Бирок ошол бомж болуп калганына карабай, ошол досуна өзүнүн жетекчисине мындай ишеними күчтүү болуп калат да. Ошол президентке жолугуп, ошол өзүнүн досу жетекчисинин абалын түшүндүрүп, жардам бергенге, жардам бересизби деп ошо президенттин бизнесменге көмөктөшкөнүнө өбөлгөт болот да ошол бомжчу. Ошол бомж болсо да көчөдө калса да баклажка терипчи, адам бойдон калат да ошол адамчы. Ал ошол жаңы бомждордун катарына жаңы барып кошулган болот да, мындай айтканда свежий бомж болот да ошо кинонун башындачы. Ошо эчтекеси жок болуп эле негизи тилекке каршы биз коомдо чөйрөдө көрүп жүрбөйбүзбү мындай. Негизи ошол эле бомждордун арасында тилекке каршы мурун чоң бизнесмен же абдан чоң окумуштуу же жакшы накай үй бүлөсү бар адамдар ошол деңгээлге түшкөнүн көрүп жүрөбүз. Бул жашыруун эмес. Анан ошо биздин каарман дагы эле ошондой кыйынчылык учурдан улам эле ошондой деңгээлге түшүп кетет. Бирок эң башкысы адам бойдон калат. Аягында өзүнүн досун президент аркылуу ал жана кыйынчылыктан куткарып чыгат дагы. Досу көтөрүлгөндөн кийин анын жанында жүргөн адамы ал дагы бомж эмес. Баягы ошо Марат Жанталиев ролду аткарганда ошо өзү айткандай түпкүлүгү бар интеллигент бомжмун дегендей кайра ошо интеллигентке айланат да. Бул президент жана бомж тасмасында дал ушундай аталыштагы көркөм тасма Ырыс Окенов аттуу режиссер айымдын колунан жарык көрдү. Тасманын узактыгы 1 саат 43 мүнөт. Жанры мелодрама. Ооба, бул тасманын аталышы эле көпчүлүктүн көңүлүн бурат. Мен негизи эле ошол кино тартканда биринчи сценарийге басым коем да, кызыктуу сценарий болуш керек. Сценарий күчтүү болуш керек. Тасма кызыктуу болуш үчүн сценарий күчтүү болуш керек, окуяга курч, анан реалдуу да болуш керек да. Ошондо көрүүчү көрүп, ишенимдүү болот да. Анан мен бул сценарий менен таанышып калганы, алгач атын уктум, андан кийин тааныштым. Анан атын угуп эле мага абдан жакты. Анан сценарийди окуп атып, мен ушу абдан кызыктуу тасма болоруна көзүм жетти да. Анан сценарий менен таанышып атып, ушу кинону тарта аларыма ишендим. Анан актерлорду тандоодо дагы ошо дароо эле сценарийди окуп атып эле кайсы актерду кайсы ролго чакырсам, бул жерге бул актер туура келет, бул жерге бул актер аткара алат деп ушу дароо эле ошо элестетип аттым да, ошо окуп атып эле ошо көрдүм ушу кинону. Негизи канча ай тартылды бул фильм? Негизи кыштан бери даярдандык. Уюштуруу иштерине бир нече ай кетти. Андан кийин таза съемка күндөрү 90 күн болду. Ага чейин бир нече ай даярдандык. Абдан көп уюштуруу иштери, даярдыктар, жанагындай президенттин келатканы, кортеждин келатканы, ал кандай көрүнүш керек. Мен өзүм бир нече жолу барып президенттин кортежи кандай келет, ал хан келатканында, ал кандай көрүнүш керек, сүрдүү болуш керек, ал кандай машинада жүрүш керек, ошонун баарын издеп, продюсердин ишмердүүлүгү менен ошо үйү кандай болуш керек, кабинети кандай болуш керек, ошо көп даярданып, көп изилдеп, таап Кудай буйрса ошо тасманы тарттым. Ушу фильм чыккандан кийин президент сизге коңгуроо кылган жокпу? Жок, көпчүлүк андай жумуштарды Ак үй менен учурда продюсерибиз Өмүрзак Төлөбеков байланышып, алар менен байланышып атат, ошо бийлик тарап менен да, президент болгосо да. Уруксат алдыңыздар же сизге? Ооба, атайын президенттин, премьер-министрдин өкүлдөрү келип бул тасманы көрүп, эч кандай мындай эмеге каршы эч нерсе жок экен деп көрүп кетишкен. Тасмадагы ролдорду кыргыз элине белгилүү, кыргыз маданиятында өз ордуларын тапкан адамдар ийне жеткире аткарып беришкен. Мисалга алсак, президентти дал өзүндөй кылып кыргыз эл артисти Марат Алышбаев аткарып, актер кандай гана роль болбосун жогорку деңгээлде ойноп берүү анын башкы милдети деп билдирди. Президент сенсиңби же менминби? Эгерде сиз эртең шайлоого барбайм, бийликтен кетем десеңиз, камап салышат, атып салышат. Швейцарияга кетебиз. Муну кандай ойнодук, эмне болдук, аны көрүүчүлөр өзүлөрү чечиш керек. Артисттердин милдети да. Биз президентти ойношубуз керек, алкоголикти ойношубуз керек.
бизнесменди ойношубуз керек. Жөнөкөй кишинин эме тиги образын жаратышыбыз керек. Бул артисттин чыныгы артисттердин милдети ошо. Мисалы Кара кызда мен алкоголь Шаймерден ойносом, Метаморфозада совсем бөлөк бир бизнесмен жеткен кутурган Туриев дегенде мен ойнойм мисалы. Ушундай ар кандай биз ушул мен бул роль тийгенде ачык айтканда мен президенттин жашоосун көргөн эмесмин, билген да эмесмин, бирок баягы интуитивно түшүнөм да. Ушундай президент болсо деп мен өзүмдүн ичиме ойлонуп жүргөм да. Мына эки президентти көрдүк да биз. Кандай иштешти, кандай жашашты, кандай иштерди кылып кетти. Ошондо эле ойлоносуң да. Ушунун ордуна мен мындай кылат элем деп. Мисалы ошол эле ушу тиги Өмүрзактын жазган сценарий боюнча бул президент биздин оюбуздагы президент. Сенин оюңдагы жөнөкөй карапайым адамдын оюндагы президент. Бул эл менен бирдей мамиле кылса, бомжго да бирдей, бизнесменге да мындай, үй бүлөсүндө да, күйөө баласына дагы баарына бир таза дити менен эч ким сөзүн укпай, таза мамлекет үчүн күйгөн президент болсо деп өзүбүз тилеп жүрөбүз да. Мына ошондой президенттин сценарийде ошондой президент образ жаралып калыптыр. Ошол президенттин образын жаратканга биз дагы аракет кылдык. Ошондой эле Замир Сооронбаев, Мукамбет Токтобаев, Өңдү Кыргызстандын эл артисттери баштаган Аскат Сулайманов, Марат Жанталиев, Камчы Сарыбаев жана тележылдыздар Нурзат Токтосунова, Назира Бердиулова сыяктуу таланттуу артисттер өздөрүнө белгилүү ролдорду катар аткарышкан. Тасмадагы Силсаяттын ролун эл арасында Бопуш деген лакап аты менен аталган Марат Жанталиев аткарып, өзү жараткан каарман өзүнө жакканын да белгилүү өттү. Бул президент жана Бомуш деген фильмде мага режиссеру Ырыс Окенова келди дагы сценарийин көргөздү. Бул сценарийди окуп көрүңүзчү байке деди. Анан баягы кандай деп айтсам, депутаттар айтып коет го. Бир окуу менен кабыл алынды деппи? С первого чтения приняли деп коет го. Бир окуганда эле мага жакты сценарий. Себеби дегенде ушунчалык жүрөккө тийген, турмуштан алынган, азыркы биздин болуп жаткан турмушубузга байланыштуу окуялар жазылган экен. Анан бир окуганда эле мага аябай жакты дагы. Мен Ырыска айттым, мен тартылам, кайсы ролду бересиң десем, айтты, Бомуштун ролун депчи. Анан кийин бул Бомуш болгону менен бирок өзү баягы чоң бизнесте иштеп жүргөн, чоң адамдар менен аралашып жүргөн адам. Анан баягы турмуш шартка байланыштуу ошол бизнесинен банкрот болушуп, нан акчалары калбай калып, нан таап жегенге акчасы жок. Анан көчөдөгү бомуштарга кошулуп, көчөлөрдөн, ар кайсы көчөдөн баклажка жанакы пластмасс бөтөлкөлөрдү, анан арактын, пивонун бөтөлкөлөрүн чогултуп сатып оокат кылып калган адам болуп калат да. Анан ал эми аягында болсо бирок жакшы болуп кетет да. Бул өзү негизи интеллигент. Себеби дегенде бул азыркы биз бомуштарды көрүп эле жүрбөйбүзбү? Биздин жашообузда, биздин турмушта, мынакей биздин борки шаарыбызда деле канчалаган бомуштар жүрөт. Ошолордун баары эле учурунда жакшы эле адамдар, учурунда үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар адамдар болгон. Мен ойлойм да. Анан турмуш шартка байланыштуу ушундай болуп калган экен. Мен дагы ошол бомуштардын турмушунан бир үзүндү көрсөттүм. Бирок акырында жакшы болуп кетет да, оңолуп кетет. Анан мен дагы айтат элем ушул элибизге, журтубузга ушул мен аткарган ролдогудай болуп кыйналып, канчалык кыйналса дагы бирок акыры жакшы болуп кетет деген үмүттө болупчу. Ошол. Кандай кызыктуу учурлар болду ошо кинону аткарып ойноп жаткан учурда? Мен бир эсимде калыптыр, ошол мен баклажка терип жүргөндө, чоң трассанын жээгинде, жанакы президентский жол деп коет го. Ошол жерде тартылып жүргөндө мени президент көрүп калат экен да. Анан кийин биздин өлкөдө ушундай бомуштар эмне ушул жолдун жээгинде, ушул чоң жолдун жээгинде дагы бомуштар барбы? Биздин өлкөдө ушундай бомуштар болуп калганбы, селсаяктар болуп калганбы? Мага премьер-министр айтып атпайбы, турмуш жашообуз жакшы деп атат депчи.
Анан ошол жерде мен бакалаврска терип жүргөндө президент көрүп калып, анан премьер министрине ушундай суроону берген да. Анан кийин мени милициялар келип кармап кетет да. Милицияны аткарган бала, биздин Тилек деген жаш бала, милициянын формасын алып кетип баратпайбы кечиндечи. Кечинде баягы эртеңки киного даярдык көрүп милициянын формасын кийип алып кетип баратса, аны чын эле милициялар кармап алыптыр да. Анан бир күн алып барып, жанагы камерасына камап, мындайча айтканда өзлөрүнүн сөздөрү аркылуу тыгып салыптыр да камерага. Кийин эртеси күнү ошол Свердловский районунан тартылдык да. Анан ошол кармаган милициялар тил бала айтса да ишенбей калыптыр. Мен актёрмун, мен артистмин, ушундай айтса, көрсө милициянын формасын ачык көтөрүп көчөдө көтөрүп жүргөнгө болбойт экен. Ал бала билбейт да. Анан ошол милиция балдар эртеси күнү кайра бизге тартылып берди. Ошондо сен опыт алган турбайсыңбы дейт. Анан мен ушу кечээ күнү мени кармаган милициялардын образын жаратайынчы деп анан ошол милициянын образын жаратып берди да. Ошондо бир күлкүлүү окуя болгон да. Карапайым эл менен бийликтин башындагылардын мамилесин чагылдырып, өлкөдөгү эң жогорку катмарга эң төмөнкү катмар катар коюлуп берилген. Аны тасманын аталышынан эле байкасак болот. Тасмада президенттин жашоо шарты, байлыгы, үй бүлөсү жана ага тескерисинче сел саяк кедей жашаган карапайым калктын жашоо турмушу көрсөтүлгөн. Ошондой эле байлык, бийлик, адамгерчилик сүйүү темалары да козголгон. Ал эми негизги идеясы бийлик башындагыларды эл үчүн кызмат кылууга чакырып, эгер карапайым элдин каарына кала турган болсо, жакшылык менен бүтпөйт деген эскертүү берилет. Өзгөчө бул президент жүргөн машинаны биринчи ошо лисичка менен жүрөт деп айтылды. Биздин президент лисичка менен жүрөт экен, бирок биз ушундай бизге мындай ийгиликтүү болду ушул издегенибизчи. Браус деген машинаны таптык. Ал машина менен Путин жүрөт экен. Бул машинаны ошо продюсердин өзүнүн баягы тааныштары аркылуу таптык. Бул машина ошо депутат Нариман Тулеевдики таандык машиналар, баардык машиналар ошо. Анан ошо кабинети, үйү баардыгын ошо президенттин үйүнө, президенттин деп аталганга татыктуу болгудай жерлерде тартат. Ал дагы баардыгы ошо Тулеевдин үйү да. Кабинет дагы Тулеевдин кабинети. Ооба. Жок, кандай десем, продюсер менен жеке тааныштыгы болгондуктан ошо чогуу иштешкен адамдар болот. Мен ошо продюсер өзү таап сүйлөшүп атты да. Эл арасында сөз болгон тасма экс-президенттин турмушунан алыныптыр. Акаевбы же Бакиевпи? Тасма кайсыл президент тууралуу болду экен деген сыяктуу уудуну жараткан кино кандай ийгиликтерге жетишерин күтө туралы.